Мына тугандар, биз Байтүшүмгө келдик. Караңыздар. 1.11 деп турат рубль. Мына. Доллар 87 сом 40 тыйын, евро 90 сом 50 тыйын. Азыр мен сурап көрөм. Өчүрбөй туруп. Рубль алабы? Кассадан сурайлы. Очередби? Сурап алсачы. Сурап алайын. Чоңуз рубль аласызбы? 100 миң. 20 миң эле? Все, рахмат. Мына тугандар, уктуңуздарбы? 20 миң. Ошон үчүн обменкаларда 0,8 болуп атпайбы? Караңыздар, бул жерде 1.11 деп турган 20 миң рубльден ашык албайт. Мына тугандар, мен Optima банкка кирдим, достор, көрүңүздөр. Мына 1.11 деп турбайбы? Кирип сурасам, биз албайбыз рубль дейт. Тугандар, ассаламу алейкум, урматтуу каналыбыздын ардактуу көрүүчүлөрү жана курс валют көрөрмандары, саламатсыздарбы? Мен бул ушул Азия деп турбайбы, дордой. Ушул жака кирип толтура банктар бар экен, ичине кирип тартып көрсөттүм. 1.11ден дагы курс жазылып турат таблодо. Бирок ичи кандай? Мен сиздерге көргөзгөм, тарткам. Андыктан каналды колдоп, бирден лайк басып, тырс-тырс көрүп түштөн кийинки курс валюттар менен кабардар болосуздар. Тугандар, мынакей дос Кредодо рубль 1.11 деп турат да. Карасаңыздар, мына. Көрсөтүп берейин. Доллар 87 сом 40 тыйын, евро 99 сом 40 тыйын, рубль 1.11 тыйын, тенге 0.17 тыйын. Банктарды тарт дегендерге көрсөтөм. Мынакей бул жерде М-банк доллар 87 сом 40 тыйын, евро 99 сом 60 тыйын, рубль 1.02 экен, сатуу 1.13. М-банк аябай төмөн алат экен, достор. Да биз менен болсоңуздар, дагы банктарды көрсөтүп берейин. Ого. Дордой жактан көрсөтүп атабыз. Optima банкта тугандар доллар 87 сом 40 тыйын, евро 99 сом 60 тыйын, рубль 1.11, тенге 0.17 жарым. Мына тугандар, мен Optima банкка кирдим, достор, көрүңүздөр. Мына 1.11 деп турбайбы? Кирип сурасам, биз албайбыз рубль дейт. Андан эмне жазып койдуңар дедим, албасаңар. Албайбыз рубль дейт. Ушундай ой пикирлерди жазыңыздар, тугандар. Рубль алынбайт экен да. Эле жазып коюптур. Жанакы М-банкты тартып көрсөттүм, ал 1.02 тыйындан коюп койгон. Мына элдер көп, очередь көрдүңүздөрбү? 1.02 тыйындан алып атат, шыбылдабай. 1.13тен сатат, бул деле албайт. Мына айттым, охранник байка отурат, албайт рубль деп. Бакай банк. Банктар ушундай. Эмнеге өйдө жазып койгон билбейм, бирок могу жерде 1.07 тыйын деп турат. Бакай банктар булар алса керек. Себеби курс ушундай болуп атат да. Доллар 87 сом 30 тыйын, евро 99 сом 70 тыйын, рубль 1.07 тыйын. Тенге 0.17 жарым тыйын, евро 12 сом 40 тыйын. Азыр мен сурап көрөм, аласыздарбы депчи. Биз менен болуп туруңуздар. Чоңуз рубль аласыздарбы? Рубль аласыз, мына рубль алат экен, көрдүңүздөрбү? 1.07 тыйындан алат экен. Азыр дагы мен менен болсоңуздар, мен сиздерге өйдө болгон курсту көрсөтүп, прямой сурап берем. Мына тугандар, биз Байтүшүмгө келдик. Караңыздар. 1.11 деп турат рубль. Мына. Доллар 87 сом 40 тыйын, евро 99 сом 50 тыйын. Азыр мен сурап көрөм. Өчүрбөй туруп. Рубль алабы? Кассадан сурайлы. Очередби? Сурап алсачы. Сурап алайын. Чоңуз рубль аласызбы? 100 миң. 20 миң эле? Все, рахмат. Мына тугандар, уктуңуздарбы? 20 миң. Ошон үчүн обменкаларда 0,8 болуп атпайбы? Караңыздар, бул жерде 1.11 деп турган 20 миң рубльден ашык албайт. Ушуну да эске алсаңыздар, банктарда ушундай. Биз сиздерге маалымат алып бердик. Сак саламатта туруңуздар, ар дайым биз менен болуңуздар. Буюрса биз бекер эле окутпай эле курстарды көрсөтүп беребиз. Кээ бирлөр ушуну тартып алып деле кичине YouTube'ду үйрөтөм дешет. YouTube, WhatsApp ачкандай эле ачып үйрөнө бересиздер, өзүңүздөр иштей бересиздер тугандар. Буга чыдам кайлуу болуш керек, чыдаш керек. Кээ бирлөр бар го, YouTube'дан мынча доллар алат. Мен үйрөтөм, окуу курсу деп. Бардыгы лапшалар алар. Чынында WhatsApp ачкандай эле ачасыздар, анын эч эмеси жок. YouTube ачып алып эле иштей бересиздер. Чыдаш керек болгон. Биз Дордой базардабыз. Бүгүн 9-июль 2026 жыл. Ката кемчилик болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Могул жерде Финка банк бар экен, доллар 87 сом 40 тыйын экен, евро 99 сом 50 тыйын, рубль 1.08 тыйындан алып, 1.16 тыйындан сатат, тенге 0.17 тыйын. Финка банк.